Жалал Абад облусундагы Сузак мамлекеттик аймактык ооруканага коронавирус илдети менен жаткырылган 9 адамдан 8-инин өлүмү текшерилет. Бул тууралуу вице-премьер коронавируска каршы күрөшүү штабынын жетекчиси Эльвира Сурабалдиева Twitter баракчасына жазды. Анын айтымында бейтаптар протоколдо жазылган эреже менен дарыланган эмес. Ал эми Сузак аймактык ооруканасынын жетекчилиги каза болгондор Тажимахал жеке менчик клиникасынан которулгандыгын жана көпчүлүгү оор абалда келгендигин билдирди. Аталган клиникадан июнь-июль айларынан баштап 10 адам которулса, алардын 3-өө каза тапканын белгилешет. Бул сиздерге белгилүү болгон же болбосо белгисиз болгон Тажимахал клиникасы боюнча отат. Жеке менчик бул клиникасы бизге Сузак аймактык ооруканасына июнь-июль айларынан баштап туруп бейтаптарды жөнөтө баштаган, кайрыла баштаган. Ошол айларынан баштап ушул күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин Тажимахал клиникасынан бизге 10 бейтап которулуп берилген. Ал 10 бейтаптын ичинен 7 бейтап оор акыбалда которулган. Бул оор акыбалда айтып атканыбыз крайне тяжелый деп айтабыз. Булардын канындагы кычкылтектин басымы бул 40%дан 60%га чейин проценттик соотношениеге чейин болгон. Ал 7 оор бейтаптын ичинен 3 бейтап Сузак аймактык ооруканасында каза болгондорго кошулган. Бул 10 бейтап бир эле айда же болбосо бир эле күндө түшкөн эмес. Бул ошол июнь-июль айларынан баштап бирин серин которулуп келинген кайрылган бейтаптарга кирет. Ал эми жергиликтүү бийлик ыкчам штаб менен болгону 20-октябрда гана Тажимахал клиникасына бейтаптарды кабыл албосу керектиги боюнча чечим чыгарышкан. Бирок бул чечимден эч кандай майнап чыккан эмес. Деген менен бул клиника дагы деле ишмердүүлүгүн жүргүзүп бейтаптарды кабыл алып келет. Ошого байланыштуу биз дагы бул маселени штабта караганбыз. Штабта карап биз октябрь айынын 20-октябрь айында биз ошол жерде штабтын ыкчам штабтын чечими менен биздин ушу территориядагы Тажимахал жеке менчик клиникасында ооруларды кабыл албоо боюнча чечимибизди чыгарганбыз. Ал боюнча биздин штабтын мүчөсү биздин райондук санэпидемиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан 4 жолу ал жерге барып, эскертүүлөрдү берип, ошол жердеги биздин Тажимахал клиникасынын жетекчисине дагы ошол жердеги ооруларды караган врачтарга дагы өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн берип 4 жолу анан жетекчисине 3000 сом штраф салынган. Жеке менчик клиникадан маалымат алганыбызда алар мындай окуялар болбогонун жана жалган маалымат тарап кеткен деген жүйө келтиришет. Бирок мамлекеттик аймактык ооруканаларда орундуктар жок болуп калгандыктан бейтаптар келгендигин кошумчалады. Bu yerda NITO informatsiya bo'lgan. 9 adam bizde kaza tapmagan. Şu Jalabadda deb yazılıp bizi Tажимахал deb o'sha yazılıp kalgan NITO informatsiya kimga o'sha kunga barib kalgan NITO informatsiya. Biz endi bu tijolilarda albaymiz, tijolilarda gastatsiya fotoğrafız. Bu ayttabız dagı nimadan polni bizde bo'lgan emas. Bu nimalar 9 больной boshqa nimada bo'lgan emas. Şu Jalabad territoriyasi bo'lgan nima Tажимахал. Yine Tажимахал deb yazılıp kalgan şu. Jo bizden bargan degan o'sha mana bizden bargan bo'lsa 2 ile 3 больной var yani. Keyin hozir bu bizden sözüme söz bolup kayaktan keldi dese Tажимахалдан bardı degan sözler. Ал эми акимдин айтуусу боюнча ишти тергеп жаткан Сузак райондук прокуратурага кайрылганыбызда жеке менчик клиниканы текшере албастыгын жана аталган иш Жалал Абаддагы Финполго өткөрүлүп берилгендигин белгиледи. Ошондой эле бул тууралуу ачык маалымат бере албастыгын кошумчалады. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.